Салам достор, барыңарга кутман күн. Биз азыр Сементай кинотеатрынын алдында турабыз. Бул жерде бүгүн Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жыл жыйынтыгы чыгарылып аткан экен. Жыл ичинде эң мыкты иштер жасаган мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, мыкты фермерлер, мугалимдер, маданият кызматкерлери айтор баардык ушул жыл ичинде райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон адамдар сыйлоо азем болуп аткан экен. Азыр ошол жердебиз. Сиздерге дагы жакшы видеолор болсо бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Көзүн иштейин. Ал эл деген өтүп келген ар бир иш күн кызматкерлер алга тартат дагы экономикасы, районубуздун өнүгүүсү. Турган учур экен да. Жогоруда айтып кеткендей, район үчүн ийгиликтүү жылдардан болуп десек жаңылышпайбыз. Жылдарды бизге тартуулады да. Ошонун катарында биздин райондо дагы чоң өсүштөр сезилерлик билине баштады деп эсептейм. Ал ийгиликтерге ушул жерде отурган баарыңыздардын кошкон салымыңыздар чоң. Ошон үчүн биз бүгүн сыйлоо күнүн атайын белгилеп отурабыз. Сыйлоо күнүнө чейин татыктууларды тандоо аябай кыйын болду. Чынын айтыш керек, татыктуулар көп арабызда. Бирок ошентсе дагы сыйлык эси бирөө болуш керек экен. Ары тартышып, бери тартышып атып аныктадык. Ошон үчүн сиздер жасаган эмгек сиздер үчүн сыйлык болсо, биздин район үчүн сыйлык деп элестетиңиздер. Сыйлыгыңыздар кут болсун. 2022 жылдын тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын жыл жыйынтыгына Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясынын 2022 жылдын 26 декабрындагы сыйлыктарды ыйгаруу боюнча комиссиясынын номер 15 протоколунун негизинде жана жеке ишкерлер Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы номинациялары ыраазычылык баракчалары менен сыйланышсын. Сыйлыгыңыздар кут болсун, чек болбосун. Мындан ары дагы ушундай элдин сүйгүнчүлүгүнө ээ болуп, бизди кубандырып жүрө бериңиздер. Жаңы жылыңыздар менен барыңыздар. Атын өчпөй жашап кылымдарга баштаган жолуңдан эч тайманба, из калтырган жүрөктөн ур барда. Азыр менин аяз кызым эч качан ыйдаган эмес. Бүгүн ушул жылдын мыктыларына ырдап кетпесе болбойт. Анда эмесе кезекти менин аяз кызыма берели.